бүткөндө аттестатымда ошо бала 3-4 карап кол араба менен тартканыбыз да керек болсо жок да. Мен Жылаңач баатырмын деп айтайын деп аткам. Ошо кесибим жок да, анткени жогорку окуу жайды бүткөн эмесмин. Баягы ресурс бул өзүмдү өнүктүрөм же бир нерсеге жетем дегенге мындай тоскоолдук болбойт. Эгер каалоо болсо, кандай жол болбосун жетесиң да. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул видео подкаст Жаш тирек долбоорунун негизинде демилгеленүүдө. Биздин негизги максатыбыз бул жалпы элдин, өзгөчө жаштардын билимдүү, илимдүү болуусу үчүн багытталган атайын бир чыгарылыш. Биздин студиябызга кош келдиңиз, Кайрат байке. Биздин бул видео подкаст негизинен эле жалпы билим берүүгө багытталган. Андыктан алгачкы суроолор ушудан болсун. Айта кетсеңиз, өзүңүздүн балалык чагыңыз кандай өткөн, мектепте кандай окугасыз, ошол эле учурда мындай суроо жаралат да. Биз азыркы билим берүү менен мурдаңкы билим берүүнүн айырмасы, салыштырганда өзгөчөлүктөрү бар беле? Мен Актөбө айылында, мурунку Орловка айылында төрөлүп, ошол жерде чоңойдум. Ошол Актөбө айылында мектепте окудум. Бала кезимде мен ошо кичинекей кезимде чоң энем, чоң атамдар жакшы көрүп ага алган экен, 6 ай кезинде эле. Анан ошо мектепти бүткөнчө, ошо 20 жаштан ашканга чейин ошол чоң энем, чоң атамдардын көзү өткөнчө ошол колунда чоңойдум. Мектепте мен 1-класстан 4-класска чейин отличник болуп жакшы окудук. Ошо доска почета деген турчумун. Андан кийин ошо бир аз билимге болгон кызыгуу жоголуп акыркы жылдары ошо 9, 10, 11лерде ошо 3-4кө бүткөндө аттестатымда ошо бала 3-4 Анан ошол кездеги билим менен азыркы билимдин айырмасы бар деп ойлойм. Анткени ошол кездеги 3-4кө окуган адам менен азыркы 3кө окуган окуучуну салыштырганда ошо мурунку биздин убактагы билими жогору болсо керек деп жеке өзүм ошентип ойлойм да. Анткени биз ошо союз маалындагы мугалимдерден билим алып калдык да. Балким алардын методикасы же алардын ушундай жан дили менен берилип сабак өткөндүгүнөнбү, мага ошондой мурунку кездеги билим берүү мындай сапаттуу болгондой сезилет да. Бизге деле ошо ата-энелерибиз айтып калат. Алар болсо союз учурунда билим алышты да. Союз учурундагы билим силердикинен караганда жогору болчу депчи. Анан биздин бала кезибиз, мектептеги курагыбыз ушул Кыргызстан СССРдан бөлүнүп чыгып, жаңы мамлекет болуп, бир аз кыйынчылык учурга туш келип калды. Ошон үчүн дагы мен курактуу балдар, кыздардын ошо билимге болгон кызыгуусу дагы бир аз төмөн болуп калды деп ойлойм. Менин билишимче, жаштар саясатында, жаштар тармагында бир нече жылдан бери иш алып барып келесиз. Сиздин негизги кесибиңиз эмне эле, дагы кошумча эмнелер менен алектенесиз? Мен ошо жаштар саясатында, ошо жаштар менен иш алып барууда 7-8 жылдай болуп калды. Ошо жаштар менен иш алып барып келебиз. Жаштардын ар кандай демилгелерин колдоо, ошол жаштар саясатын жергиликтүү деңгээлде ишке ашыруу, жана ошол жаштарга кошумча билимдерди, ошо формалдуу эмес ыкмалар аркылуу кошумча билимдерди берүү боюнча алектенип келебиз да. Бунун баардыгы ошо социалдык долбоорлор аркылуу ишке ашат. Негизи мен өзүм кесибим жок. Анткени ошо жогорку окуу жайды бүткөн эмесмин. Тапшыргам ошо экология багытында, эколог болом деп. Бирок тилекке каршы жогорку окуу жай ал окууну бүтпөй аяктабай калгам да. Бирок мындай жогорку билимим жок деп, дипломум жок деп өзүмдү басынтпайм да. Анткени адам кайсы бир нерсеге шыгы, жөндөмү, кызыгуусу болсо, ал
кандай кесип болбосун, кайсы иш болбосун ал ошол нерсени аркабай алат экен да. Мисалы ушул жаштар саясатында деле биз баягы атайын көп жылдан бери ошо пландап бир мындай бел байлап келген эмеспиз. Ушул бир эбепке себеп болуп ушул аралашып калганбыз. Ошо айылда жаштар борбору түзүлүп, ошол жерге мен жетекчи болуп калып, ошондон бери кызмат кылып келебиз да. Бир топ ушул жаштар менен иш алып бардык. Бир топ жаштардын ошол жерден мындай ой жүгүртүүсүнүн, аң сезиминин өскөнүн байкап. Сиз ошол тармакка жаңы кадам таштаардан мурун келечегиңизди ойлондуңуз беле? Мен ушундай нерселер болуп кетиши мүмкүн деп, же болбосо ожиданиялар болот го, күтүүлөрчү. Жаштар чөйрөсүндө мындай болот, тигиндей болот деген мындай күтүүлөрүңүз бар беле? Же кадам таштагандан кийин дагы чоң ачылыштар, жетишкендиктер негизи эле буга чейин көрө алчыңыз беле өзүңүздү ушул чөйрөдөчү? Кандай болду ошол? Мен ушу жаштар саясатында ушу жаштар менен иш алып барууда 7-8 жылдай болуп калды. Ушу жаштар менен иш алып барып келебиз. Ушу жаштарды ар тараптан колдоо, жаштардын бир демилгелерин колдоо, аларга кошумча бир көндүмдөрдү, жөндөмдөрүн өркүндөтүү, аларга кошумча маалыматтарды, кошумча билим берүү боюнча мындай иш алып барабыз да. Булардын баардыгы ошо социалдык долбоорлордун негизинде ишке ашат. Негизи мен өзүмдүн мындай кесибим жок да, анткени жогорку окуу жайды бүткөн эмесмин. Экология багытында университетке тапшыргам, бирок тилекке каршы аяктабай калгам да. Бирок мен өзүмдү билимсизмин деп эсептебейм. Анткени колумда дипломум жок болсо дагы мен ошо формалдуу эмес билим берүүдө көптөгөн маалыматтарды алып, көптөгөн мындай бүгүнкү замандын талабына ылайык маалыматтарга, көндүмдөргө ээ болдум да. Учурда болсо мен азыр өзүм дагы тренингтерди, семинарларды өтөм. Ушул мектепте бар катуу көндүмдөр деп айтылат да. Ал жакта ошол так сабактар берилет да. Биз болсо ошол жумшак көндүмдөрдү өркүндөтүү багытындагы билим беребиз да. Мисалы ушул медиа сабактуулук боюнча дагы ушундай кошумча социалдык долбоорлорду кантип башкарат, долбоор кантип жазат, ушундай сүйлөө чеберчилиги жана башка бир топ ушул темалар боюнча жаштарга мындай тренинг семинарларды өтүп турабыз. Андан тышкары ушул өзүм мындай жаш кезимден кыялданчумун, ушул бир видео тартып, сүрөт тартып ушинтип кызыга берчимин да. Негизи жаштайыман эле мен сүрөт тартканга бир аз кызыкчумун. Анан ушул азыр учурда ошол өркүндөп азыр учурда видеолорду, кыска метраждуу тасмаларды тартып алектенип жүрөбүз да. Жакшы. Бир нече эле видео роликтер тартылса керек. Сыртында ар дайым көргөндө бизге оңой боло берет. Бирок сиз өзүңүз тарткан катары, режиссер адам катары кандай кыйынчылыктар болот экен, болду, аны кантип мындайча айтканда жеңе алдыңыздар, чече алдыңыздар? Биринчиден мен өзүмдү режиссер деп эсептейм. Болгондо мындай кызыгам да ошол нерсеге. Бул мен жаш кезимден эле болсо керек. Жаш кезимде сүрөттү жакшы тартчумун да. Көрүп тартчу эмесмин, мындай элестетип тартчумун да. Мектепте тетрадтарга деле тартып берчүмүн, аны баягы классташ балдарым дагы билет, күлүп тамаша кылып калабыз да азырга чейин. Андан кийин ушул акыркы жылдары ушул видео тартуу менен алектенип баштадым да. Ушул чөнтөк телефон менен эле жаратылышты, өзүм баскан турган жеримди ушул бир тартып көрүп ушинтип монтаждай берчүмүн да. Анан 2020-жылы чексиз достук аталышындагы ошо өзүбүздүн айылыбызда регионалдык бөлүнүүлөр, уруучулукка бөлүнүүлөрдүн жаман кесепеттерин чагылдырган бир кыска метраждуу фильм тартып чыкканбыз да. Анан учурда жакында эле ошо Нарымда дагы бир
кыска метраждуу фильм тартып чыктык. Эми анын баардыгы профессионалдык деңгээлде деп айтуудан алысмын. Мындай акча табуу же бир башка нерсе үчүн эмес, ошо бир кандайдыр бир көйгөйдү чагылдыруу, адамдарга бир нерсе, бир туура маалымат жеткирүүнү көздөп тартканбыз да. Анан кыйынчылыктар боюнча айтсак, негизи эле мындай адам өзү бир нерсеге кызыкса, бир нече тоскоолдуктардан өтүш керек да. Ал тоскоолдуктардын эң жөнөкөйү эле адамдар, мени көргөн адамдар эмне деп ойлойт. Анан эртең мени шылдыңдасачы, анан эртең мени мындай деп айтсачы деп, мындай биз өзүбүздүн жакшы жагыбызды эле көрсөткүбүз келе берет да. Анан мисалы айылда ушул фильмдерди тартып жүргөн кезде камера менен же телефон менен тартып жүргөндө ары бери өткөндөр карайт, эмне кылып атсыңар дейт, мындай ушундай да. Эгерде сен ал берилип кызыкпасаң, ошо элдердин сүрүнөн эле коркуп, элдер эмне дейт деген эле бир оюнан эле коркуп сен артка чегинип кетесиң да. Учурда биз ошол азыр ар кандай уюмдар менен да кызматташып, ошо аларга дагы документалдуу бир фильмдерди тартып берип жатабыз. Анын баардыгы ушул убакытты талап кылат, анан идеяны талап кылат. Эгерде ушундай видеоролик же болсо кино жаатында кызмат алектенем деген адамдар кыялкеч болуш керек экен. Идеяга бай болуш керек экен. Көрүүчүгө мындай эмне кызыктуу болорун табыш керек экен да. Мен өзүм негизи ошо кино жаатында деле билимим жок, таптакыр эле. Мындай үсүртөн дагы мындай маалымат алган эмесмин да, кино кантип тартыла тургандыгы тууралуучу. Мындай жөн эле мындай тартып баштаганбыз да. Кызыгуу бар. Ооба, кызыгып, анан бир нерсени баштагандан кийин аягына чейин чыга алабыз деп. Ушу бир нече ошо видео, кыска метраждуу фильмдерди чыгардык. Азыр акыркы суроолордон болсун, ийгилик деген сөз бар. Башкача айтканда ийгиликтүү адам болуш. Баарыбыз позитивдүү көз карашта карайбыз да бул нерсеге. Сиз кандай ойлойсуз? Ушу ийгилик деген бул эмне? Кайсы адам ийгиликтүү боло алат? Мен жеке оюмда ийгилик деген бул акча менен же байлык менен же бир кандайдыр бир көрсөтүлүш менен өлчөнбөйт деп ойлойм да. Бул ийгилик адамдын мындай ички сезиминде болуш керек да. Эгерде сен бир жакшы ишке максат коюп, коомго, өзүңө, айлана чөйрөгө пайдасы тие турган бир жакшы максаттарды коюп, ошого жетип, ошого жеткениңе сүйүнсөң, ошол чоң ийгилик деп ойлойм да. Башка сен өзүңдүн жакын адамдарыңдын бир жакшы жараткан ийгилигине, жакшылыктарына кубансаң, бул дагы ийгилик деп ойлойм да. Сенин ошол жаныңдагы туугандарың, досторуң, тааныштарың менен жакшы мамиледе болууну дагы ийгилик деп ойлойм да. Анан эң негизгиси, эми баарыбызга эле бул жашоодо кандайдыр бир кыска убакытта мөөнөт берилген да. Ошол жашоонун акырында сен ошол жашап өткөн жашооңду карап туруп, уялбагандай же болбосо сыймыктансаң, ошол эң чоң ийгилик деп ойлойм.